Бизге жан гана кошулган телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу кутмантаңыздар менен сиздер кел чай чили долбоорун көрүп жатасыздар. Кызматыңыздарда мен Сезим Имамадыева. Жана экинчи бөлүгүбүздө саат боюнча биз өзгөчө конугубузду чакырдык. Бүгүнкү биздин студиябыз сөзсүз түрдө музыкалдуу атмосферага ээ болот. Анткени бүгүнкү биздин студиябызда Каныш Нурди таланттуу скрипка аспабында ойногон айымдардын бири. Кош келиңиз, Каныш. Кутмантаңыз менен. Таңыңыз кандай башталды? Аябай пробка менен башталды. Бирок карабастан биякта отурабыз. Мана сон сиздердин чакырууңуздарга рахмат. Сизге рахмат келип бергениңизге. Жана телекөрүүчүлөрдүн арасында балким Каныш Нурди бул ким экендигин билбеген адамдар бар. Келиңиз өзүңүз тууралуу кыскача маалымат айта кетиңиз. Качан ойноп баштадыңыз, эмне себептен ойноп баштадыңыз дегендей. Өзүм тууралуу айта кетсем, биринчи эле кытайлык кыргыз болом. Каныш Нурди. Өзүм бирок бияктан төрөлүп, бияктан өсүп, Кытайда да өсүп, азыркы учурда ата-энем, туугандарым бар Кытайда. Скрипканы 7-8 жаштан баштагам. Мукаш Абдыраев атындагы мектепте окуган болчумун. Ошол азыр консерваторияда окуйм. Чыгарма котормочу ушундай эки жолдо жүрөм да. Эң сонун. Жана айта кетиңизчи, учурда сиз скрипка ойногон айымдардын арасында белгилүү инсандардын бирисиз. Кандай жаңылануулар менен биздин эфирге келип жатасыз жана кандай өзүңүздүн жаңылыктар менен бөлүшүп кетиңизчи? Балким учурда же буга чейин долбоорлордо катышып жатасыз? Долбоорлорго 7-8 жашыман баштап катышкам. Ар кандай чет өлкөлүк, эл аралык конкурстарга ар дайым жүргөм. Балким ушул скрипка менен дүйнөнү аралап, балким ушул Кыргызстандын атынан чыгып көп учурлар болгон. Анан акыркы ошол эң акыркы долбоорум бул биринчи жолу эстрадалык КТРга катыштым. Жылдын мыкты клиби болуп утуп алдым. Эң сонун куттуктайбыз. Жакшы. Жана көпчүлүк ушул кандайдыр бир аспапта ойногон биздин конокторубуз сиздей болуп отурбайт. Эмне тууралуу айтып жатат десеңиз, албетте аспапты алып келгенде алар өз аспабын жакын эле жанына коюп коюшат, же арт жагына коюп коюшат. Сиздин скрипкаңыз өзүңүзгө балаңыздай кылып кармап алып берсеңиз, айта кетиңизчи, скрипка тууралуу айтып бериңиз. Менин билишим боюнча ар бир музыкантта бир нече скрипкалар болот, кандайдыр бир аспап болбосун. Жана скрипканын баасы өтө эле жогору. Негизи скрипка бул аспаптардын арасынан мактанбайм, бирок чын айтканда башка аспаптарга тиеши кетпегенде королевасы деп коет. Өтө оор, өтө кыйын. Анан слух жактан, бүт жактан болуш керек да. Анан кийин буга бул аябай сабыр керек. Анан скрипкалар негизи эң баалуу, кымбат деп эсептелет. Бул скрипканы неге дегенде ошол 7-8 жашыман баштап күндүгө жанымда алып жүрчү экенмин да. Анткени күндүгө сабак болуп, кичинен бошой калсам скрипканы ойноп, анан көнүп калат экенсиң. Бул скрипканы апам өзү белек кылган. 13 жашымда Пекинден алып келген. Ичинде жазылып калган да, 1705-жылы жасалыптыр. 705-жылы. 705-жылы немецкая скрипка. Немистер жасалган. Анан сынып, кайра чогултуп, кайра сынып, колдон өтүп, анан аягы мага келиптир да. Анан ошого баалап мындай деп турам да. Эң сүйүктүү скрипкаларыңыздын бири десек болот. Акчалай каражаты канча турат? Акча $5000 алган ошол убакытта. Бир унанын доллары саны десек болот. Жакшы. Канча аспабыңыз бар? Аспап көп негизи. Скрипкадан бир 3-4 бар, пианино бар, жетиген бар болчу сатыйдым. Анан кыргыз инструменттерин бир аз бар, чопочор, оскомуз дегендер. Ошондо сиз скрипкада гана эмес, дагы башка аспаптарда ойнойсуз. Кайсыл аспаптарда айта кетиңизчи? Ойнобойм, бирок кызыгам. Пианинону ойнойм, анан кийин кыргыз аспаптарын эми үйрөнүп келат, убакыт чыкпай кайра үйрөнүп, кайра таштап, бирок кыялымдар кыргыз аспаптарын сөзсүз үйрөнүп алганга. Жакшы, жооңузга рахмат. Жана аябай мени кызыктыра турчу суроо берим келип жатат. Балким скрипка ойногон ошол музыканттардын өзүнүн бир тобу бар.
жана эгерде сиздин жаш курагыңызда балким инсандар бар болсо, албетте бул жаш, албетте жаш эгерде муун болсо, ушул балким скрипка же болбосо жөн гана музыка, классика, заманбап стиль болобу, кандайдыр бир нерсени өзгөрткүсү келет. Албетте өз самылын кошобу, өзгөчө стилди жаратабы. Сиздин ушул биздин скрипка багытындагы музыкадагы чыгармачылыкты эмнесин өзгөрткүңүз келет? Биз негизи өзүбүз классиканы үйрөнгөн калганбыз да. Классика дегенде бул дүйнөлүк илгертеден жанагы илгерки замандардан калган чыгармаларды биз ойной беребиз да. Бирок ал негизи өтө кыйын деп эсептелет. Бирок бүгүнкү күндө классика бул биздин өзгөчө биздин өлкөдө анчалык бааланбайт. Себеби биринчиден уккан оор, аны сиңириш кыйын, ошол үчүн бизде ошол көндүрүп салган да. Бирок элди карасам уккусу келбегенин же уктап калганын, кээде өзүм деле угат уктап калам, өтө оор болот да, мындай психологический алып келгенде. Анан мен жөнөкөй биздин кыргыз чыгармаларды скрипкага салып, дүйнөлүк атактуу чыгармаларды кавер кылып, ошондой жөнөкөйлөштүрүп, балким ошол жол менен скрипканы таанытып, анан акырын мындайча айтканда классиканы кызыктыргым келет да. Кичине искусство жактан салым кошкум келе берет. Себеби канча деген чет өлкөлөргө барабыз. Өзүм Кытайда окугам, Пекин шаарында. Аякта эң эле баалуу барктаган ушул классика, скрипка, инструменталдар келет да. Жана эгерде анализдештирсеңиз, сиз айта кеттиңиз, ошол эле Кытай өлкөсүндө ханыша бул скрипка болсо, тилекке каршы Кыргызстанда классика жанры анча белгилүү эмес. Көйгөй эмнеде? Кыргыздардын балким ошол эле менталитетпи же болбосо дал стилдин туура тандабаганыбы, эмне себептен балким анализдештирсек? Жеке оюмча айтам, анализдештиргенде менче ойлойм бул билимден. Эгер биздин мектеп жактан билими күчтүү болсо, көбүрөөк басым жасаса, менталитетти бир аз азыраак кылса, билимге, дүйнөлүк искусствого берилгенде, ошол жакка басым жасаганда бул скрипкадагы ошондой сыяктуу бааланмак деп ойлойм да. Бизде билим бир аз мындай боштондуураак, негизи эле кыргыз эли көз карандысыз да, бошураак жүрөбүз да. Эгерде ошол эле классика жанрына эч алектенбеген биздин телекөрүүчүлөргө айта кетсек, алар эмнеден башташ керек? Кайсыл жанрдан башташ керек? Кандай ошол эле скрипка багытында чыгармаларды угуп башташ керек? Биринчи негизи билимден башташ керек. Билим үчүн мен неме кылбайм, мисалы мен ушундай адам күнүгө өсүш керек, күнүгө окуш керек, күнүгө илим алыш керек деп турам да. Ар тараптуу болгон эң сонун деп ойлойм. Анан өзгөчө кичине бияка кетип калайын, ойлойм ушул биздин Кыргызстанга мектептерге психологический сабак өтө керек депчи. Себеби бизде деген ата-энелерибиз ошол СССРдин убагында тарбияланган да, ал убакта деген ар бири окшош болгон, өзүнүн балким ичиндеги каалоосу эмес, ошонун баарын жаап, баары бирдей тегиз болуш керек деген болгон. Анан ошондон биз тарбияланып келгенбиз да. Тарбияланып анан балким өзүбүздүн ичибизде калган таланттарыбыз сакталып, бекилип калган, балким чоңдордон уялып, ар кандай көйгөйлөрдүн артынан, анан ошол үчүн өзүбүздү таануу деп ойлойм. Өзүбүздү тааныгандан кийин өзүбүздүн тилибизди, өзүбүздүн тарыхыбызды, анан артынан дүйнөлүк тарых, чыгарма, ошондой эле бизде деле канча деген таланттуу скрипачтар бар, канча деген мисалы Бүбү Сайраны алып келсек, ал деле искусствого кирет, ошондой эле Эрнис Асаналиевден чыган инструменталисттер, таланттуу творческий адамдар бар да. И ошолорду изучать этип, канча деген композиторлорубуз бар, ошолордун баарын акырын изучать этсек, негизи ойлойм кимге кандай, бирок Моцарт, Бетховен деген, Бах деген композиторлор баары эле тааныйт дүйнөлүк. Ошолорду акырын уга берсе, балким жагып, балким бир жакшы жерин таап калышы мүмкүн да. Сиз дагы ушул белгилүү инсандардай болуп, балким дал ушул багытка дагы чоң салым кошуп каларсыз. Биз дагы көп бололу. Телекөрүүчүлөргө айта кетели, бүгүнкү биздин студиябызда Каныш Нурди жана биздин коногубуздан кыскача видео форматына назар салалы.
Каныш айым, айтып кетиңизчи, дал ушул скрипка багытында айта кеттиңиз, бул бардык аспаптардын ханышасы деп. Эмнеси менен ханышасы жана кайсыл көнүмдөрдү алып келет, анын артыкчылыгын айта кетиңизчи. Артыкчылыгын айтканда, бул өзү аспап негизи адамдын үнүнө бир аз жакыныраак да. Адамдын үнүнө тембр боюнча жакыныраак. Анан кийин артыкчылыгы дегенде бунда лад жок. Мисалы, пианино болобу, башка чыгармаларда көрүнүп турат кайсыл нота каякта экенинчи. Көрүнүп, көзүң менен, мээң менен, колуң менен иштеп кетесиң да. А бунда көрүнбөйт. Сен ошондо кулагың менен биринчи угасың, туура бастымбы деп. Анан сезесиң, анан ошол кол көнүп калыш үчүн, мисалы, мындай коесуң да чыгарманы, кичине миллиметр жылдырсаң болду, чыгармаң бузулат, же болбосо үнү башкача болуп кетти. Анан ар бир үнгө, ар бир кылдаттык мамиле менен анан ошону мындай сиңирип алыш үчүн 10 сааттан күнүгө 6 саат болобу ошону ойнойбуз да. Бул дагы кылдаттыкты дагы өзү сиз айткандай эле. Сабыр, бул сабырдын аябай текшерет да сен сабырчы. Келиңиз, сизди текшербейлиби эми? Дал кылдаттык менен бизге кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Кылдаттык менен классикалык кыргыздын чыгармасын аткарып берейин. Эртең менен ойноо оорбу? Эртең менен негизи кичине мындай жаңы эле келип алып ойногон оор. Бир аз колду көндүрүп, анан ойноп баштайбыз да. Эсимден ойноп берейин атасы. Шуну ойнойбу. Чабалар. Чындыгында эле өз ишиңизди сүйгөн адамдардын бири экенсиз. Анткени байкасам, ойноп жатып дагы ошол өзүңүздүн чыгармачыңызга чөмүлүп да кетет экенсиз. Эң сонун, менин оюмча, бул эң негизги нерселердин бири. Жана Каныш, айта кетиңизчи, келечекте кандай музыканы ойногуңуз келет? Ошол эле классика жанрындабы? Балким ушундай сиздин астыңызда тандоо болуп калса, заманбап жанрындабы, же болбосо өз чыгармачылыгыңызды, кандайдыр бир өз композицияңызды чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүп жаткандырсыз? Келечекте негизи эмне десем, бүт тарапты алып кетким келет. Бул классикага көп убакыт кетет да, бирок мен классикага көп басым кылбадым да. Мен курбуларым, көп скрипачтар, чыгармалар басым кылып, алар чет өлкөгө кетишкен болчу. Классика жактан өнүп кетип, негизи өзү классика бул дагы бир башкача бир жан дүйнө, башкача бир дүйнө деп айтсам болот да. Аны өзүм үчүн ойногум келет, бирок мен басымды мындайча айтканда, балким ошол кыргыз инструменттер менен аралаштырып, мындай этно кыргыздын жаңы заманбап чыгып, балким кыргыздын чыгармасын алып туруп, рокту кошуп, гитара кошуп, ушундай бир жаңы бизде боло элек, чет өлкөдө боло элек жаңы нерселерди чыгарып көргүм келет да. Азыркы учурдачы аудиторияңыз эмнени каалайт? Азыркы аудитория баары эле илгерки жанагы сериалдан алган, кулакка сиңген чыгармаларды ойноп бериңиз деп ошону ар дайым сурашат да. Каверлерби же ошол эле классика жанры? Каверлерди көп сурашат. Заманбап кавер. Заманбап кавер, же болбосо жанагы
Ибрагим Паша деп кичкене ошончо түрк сериалдарынан десек болот, түрк тасмаларынан. Скрипка каяктан угуп калган же Ванесса Мэйдики балким ошол кулакка сиңгенин сурашат да. Бир жагынан түшүнөм, себеби скрипканын сөзү жок да. Анан кийин жөн эле ойной берсең бул эмне деп ойлойт, ошол кулакка сиңген ырларды ойноп чыгарып, анан кийин кулакка сиңгенден өзүң чыгармаңды түртүп баштайсың. Менин оюмча сөздүн баары жөн гана музыка менен билдирсе болот, канчалаган сөздү жөн гана 3 мүнөттүк музыка менен десек болот. Каныш айым, сизге өз убактыңызды бөлүп биздин эфирибизге келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Албетте таң эртең менке карабастан бизге дагы жандуу түрүндө өз музыкаңызды аткарып бердиңиз. Жана бардык сиз ойлоп жаткан пландарыңыз, чет өлкөлүк дагы конкурстарыңыз бардыгы ишке ашылсын. Сизге ийгилик каалайбыз. Эфирибиздин аяктаганына бир аз убакыт калды. Биздин телекөрүүчүлөргө балким айта турчу сөздөрүңүз бар же болбосо сиздей болом деген айымдар, мырзалар дагы бардыр. Ага дагы өз кеңешиңиз менен бөлүшүп кетсеңиз болот. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул сиздин каналдарыңызды көрүп жаткан сизге да өзгөчө рахмат. Баарыңыздарга эң биринчи ден соолук каалайм. Ден соолуктан экинчи эле орун турганда бул үй бүлөлүк бакыт, ошондой эле иш жактан ар дайым аракет кылып, мекенчил болуп, Кыргызстаныбызды өнүктүрүп, ар бирөөбүз өзүбүз менен иштей берсек, келечекте Кыргызстан аябай ийгиликтерге жетишине ишенем. Ошол иман жүрөктө эң бааны. Чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студиябызда таланттуу айымыбыз скрипка аспабында ойногон айымыбыз келип кетти. Каныш Нурди. Жана эгерде урматтуу телекөрүүчү сизде дагы кызыктыра турчу суроолор бар болсо, өзүңүздөр эле Каныш Нурди деп социалдык тармактарда табып, албетте катталып, жана өзүңүздөр сөзсүз түрдө суроолорду дагы узатсаңыздар болот. Жана эгерде сиздерде дагы биздин Кел чай ичели теледолбоор менен байланыштуу өзгөчө суроолор, комментарийлер, ой пикирлер бар болсо, же болбосо экинчи бөлүгүбүздө кандайдыр бир белгилүү инсанды конок катары көргүңүздөр келсе, 0508 400 100 номерине узатсаңыздар болот. Андан тышкары биз сиздерден куттуктоочу сөздөрдү дагы кабыл алабыз. Түз эфирде жакын адамыңызды кандайдыр бир майрам менен куттуктагыңыздар келсе, дал ошол эле 0508 400 100 номерине WhatsApp же SMS аркылуу жазсаңыздар болот. Бизди Кел чай ичели теледолбоорунун любимый HD телеканалында дүйшөмбү күнүнөн жума күнүнө чейин таңкы 8-ден 10-го чейин түз эфирде көрө аласыздар. Сини максаттуу биздин экинчи телеканалыбызда кайталуу түрүндө көрө аласыздар. Эмесе биздин эфирибиздин аяктаганына бир аз убакыт калды. Кызматыңыздарда мен Сезим Имамадыева болдум. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Кайрадан амандашканча.